Грузияда абортордун айынан 1990 жылдан 2015 жылга чейинки аралыкта 30 000 кыз жарык дүйнөгө келбей калган. Калктын саны 4 миллионго жетпеген улут үчүн бул сан опурталдуу дешет адистер. Кеңирээк Сабыр Абдумомуновдун баянында. 2 жыл мурун Теона жээндүү болмок. Анын бир тууган сиңдиси биринчи баласын күтүп жүргөн. Болочок ата-эне эркек балалуу болууну каалап, күйөөсүнүн туугандары атүгүл балага ысым танда башташкан. Бирок курсактагы ымыркай кыз экени белгилүү болгондо баары өзгөргөн. Биз кыз болорун билдик. Бул жаңылык күйөө баламдын үй бүлөсүнө жакпай калды. Анын ата-энеси бай турушат. Алар үйдүн туңгуч баласы эркек болуш керек деп дайым кайталап айта беришчү. Кыз төрөлсө эч кандай жардам бербейбиз. Бала төрөлмөйүнчө жардам күтпөгүлө дегенди кылышкан. Акыры барып күйөө балам аборту талап кылды. Сиңдим каршы болуп ыйлап сыктап, бирок үй бүлөнү сактап калыш үчүн акыры макул болбошко аргасы жок калды. Үй бүлөсүн сактап калганы менен күйөөсү менен болгон мамилеси кескин өзгөргөнүн айтат Теона. Сиңдиси аборт кылгандыгы үчүн дайым өзүн күнөөлөйт. Ал эми анын туугандары ушул убакка чейин анын боюнан түшүп калды деп эсептешет. Акыркы чейрек кылымда Грузияда буга окшош миңдеген окуялар болуп келген. Бириккен Улуттар Уюмунун калк менен иштөө фондунда бул көйгөй 90-жылдардын башында аябай курчуп кеткенин айтышат. Экономикалык оор абал куралдуу кагылышуулар жана сапатсыз билим берүү системасы күчтүү салт менен биригип, абалды мындан да татаалдаштырып жиберген. Көптөр эркек баланы биринчиден жумушчу күч, андан кийин коргоочу катары көрүп, ал үй бүлө менен түбөлүк байланган арка тирек болот деп ишенишчү. Нормага ылайык 100 кызга 105, ашып кетсе 106 эркек бала төрөлүшү керек. Ал эми Грузияда таптакыр башка көрүнүш. 2004-жылы бул көрсөткүч 100гө 114 болчу. Бул олуттуу демографиялык проблема. Биз гендердик баланстын жоголушун гана эмес, гендердик укук бузуунун эң радикалдуу формасын көрүп жатабыз. Төрөлгөндөрдүн саны жана 2010-жылы Грузияда өткөн калктын каттоосунун негизинде адистер кайгылуу жыйынтыкка келишкен. 1990-жылдан 2015-жылга чейин тандама аборттор айынан өлкөдө 35 500 кыз төрөлбөй калган. Акушер-гинеколог Тинатин Гагуанын айтымында, аборт кылдырган келиндер кыз төрөлөрүнөн коркуп баргандыгын мойнуна алышпайт. Ошондуктан аларды ынандырууда кыйынга турат. Анткени менен грузин докторлору тандалма абортторго каршы күрөштү улантып келишет. Кош бойлуулуктун 12-жумасына чейин баланын жынысын аныктоо дээрлик мүмкүн эмес. Дал ошол убакытка чейин аборт кылуу мыйзамдуу. Менимче доктур баланын жынысын 12 жума өткөн соң гана айтышы керек. Андан кийин тандалма аборт мүмкүн эмес болуп калат. Бирок мунун баары эч кандай юридикалык көзөмөлсүз доктурлардын каалоосу менен гана ишке ашырылышы керек. Жакында Грузиянын саламаттык сактоо министри Давид Сергеенко да ушундай оюн билдирди. Бул көйгөйдү чечүү үчүн өлкө бийликтери чара көрүшө элек. Абортторго толугу менен тыюу салуу мүмкүн эмес. Кыздуу болгусу келбеген ата-энелерди да ынандыруу дайым эле натыйжасын бербейт. Анткени менен саламаттык сактоо министрлиги акыркы жылдары аборттордун саны кескин кыскарып баратканын айтышууда. Буга калктын жакшырып бараткан экономикалык абалы жана аң сезиминин өзгөрүшү себеп болууда дешет алар. Кантса да эми табигый гендердик балансты калыбына келтирүүгө эми ондогон жылдар кетери анык.